Кутмандуу кеч ардактуу көрөрман, кайрадан атактуулардын жашоосундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова жана анын кызы Ырчы Сайкал Садыбакасова туулган күндөрүн белгилешти. 10 декабрда Ырчы Сайкал Садыбакасова социалдык баракчасына кош майрам болуп жатканын айтып, апасынын туулган күнүнө карата куттуктоосун калтырган. Апам менин чексиз дүйнөм, сиздин мээрим, жарык жанган күлкүңүз, айткан ар бир сөзүңүз менин бактылуу өмүр азыгым. Апа, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Алмаштыргыз асылым, көп жашаңыз. Төрүбүздөн түшпөй бакытка балкып, жакшылыкта гана биз менен сизди сүйгөн эл менен болуңуз. Бүгүн бизде кош майрам, менин да туулган күнүм деп жазган ал. Ал эми Ырчы айымдын апасы Гүлшайыр Садыбакасова менин жашоодогу тирегим, жөлөгүм, таянычым, өйдөдө өбөгүм, эңкейсем жөлөгүм Сайкалымдын туулган күнү. Балама узак өмүр, бекем ден соолук, сак саламатчылык жана үй бүлө бактысын каалаймын. Максаттарың орундалып, кыялдарың кырашып, ар дайым изги ийгиликтердин ээси болушуңду Аллахым насип этсин. Чоң таенеңдей болуп 105 жашка чейин жашагын, өмүр жолуң бактылуу болсун деп куттуктаган. Апасы менен кызынын бир келген туулган күнү жакындарынын курчоосунда өттү. Америкалык белгилүү Bloomberg басылмасы кыргызстандыктар негиздеген The Billions YouTube каналы тууралуу сюжет даярдоодо. The Billions Кыргызстанда YouTube каналдардан бриллиант баскычын алган алгачкы канал. Аталган топтун директору Чолпонай Кенжекулова социалдык тармактагы билдирүүсүндө Bloomberg'тин журналисттери Кыргызстанга биринчи жолу өлкөбүз жана биздин таланттуу жаштарыбыз тууралуу берүү даярдоо үчүн келишти деп жазган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев президент Садыр Жапаровго жана жалпы элге ыраазычылыгын билдирди. Көп адамдар мен үчүн дуа кылып, колдон келген жардамын берип жатышыптыр. Мен ага 1000 мертебе рахмат деп айта алам. Ошондой эле президентке жана бардык жардам берген адамдарга рахмат айтам. Кудайым буйруса жакшылыкта жолугабыз деп ишенем. Баары жакшы болот, деди Азиз Мурадилаев. Ал эми Асол Молдокматова кечээ Азиз Мурадилаевди жандандыруу бөлүмүнөн көрүп чыктым. Анын жубайы Эльвира жана апасы Анара эже жанында болууда. Азиз өзүнө келип сүйлөп калды. Президент Садыр Жапаровго жана элге ыраазычылык билдирди. Жубайы Эльвира эртеңкиге билет алгысы келген, бирок биринчи кезекте чечилиши керек болгон жагдайлар бар. Алар тууралуу дагы айтып өтөйүн. Азиздин Орозгүл эжеси донор болууну каалаган тууганчылык боюнча 4-мундун өкүлү. Туркияда этикалык комиссиядан өтүш керек. Ал 30 декабрда гана өтөт. Бүгүн саламаттыкты сактоо министри менен сүйлөшүп, Туркиянын саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясын тездетүү мүмкүнбү же жокпу тактайм. Анткени убакыт аз, шашылуу керек. Бирок түрк мыйзамдары ушундай. Жана ага каршы чыга албайбыз. Баары расмий тараптын иш-аракеттеринен көз каранды болот деп социалдык тармактагы баракчасына жазды. Эске салсак, актер Азиз Мурадилаев жандандыруу бөлүмүнө 3 декабрда түшкөн. Ал эми операция үчүн жалпысынан $45 000 керек болгон. Президент Садыр Жапаров Азиз Мурадилаевдин дарылануусуна $42 000 бөлүп берген. 11 декабрь Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт ордосунда маркум Бекжан Темирханды эскерүү концерти болуп өттү. Маркум Ырчынын ата-энесине борбордон үй алып берүү максатында уюштурулган концертте эл абдан көп келди. 11 декабрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда маркум Бекжан Темирханды эскерүү концерти болуп өттү. Концертти Ырчынын сахналаш эже, ага жана достору уюштуруп, Бекжан Темирхандын иниси агасынын чыгармаларын аткарды. Өзүнүн видеолору менен TikTok социалдык тармагында популярдуулукка ээ болуп, миллион көрүүчүлөрдү топтоп жаткан Тойбек Саятка iPhone 12 үлгүсүндөгү телефон белек кылышты. 15 жаштагы Тойбек Саятка Казакстанда жашайт, мектеп окуучусу. Ал ошондой эле видеону тартканга бир күн, ал эми монтажга 1 саат убакыт кетерин айткан. Менин атым Тойбек Саят, 6-1 тууганмын. TikTokко видео тартып жүргөнүмө 1 жылдай болду. Акыркы 2-3 айда видеолорум көп көрүлө баштады. Видеого идеяны өзүм табам, монтажды да өзүм жасайм. Бир күндүк убактымды видео тартууга кетирсем, 1 саатта монтаждап бүтөм. Мен келечекте блогер болуп акча тапкым келет. Жакындарым видео тартууга каршы эмес деген. Атактуу актриса Анджелина Джоли башка мырзалар менен кайра мамиле курууга даяр. Джоли жолугушуу убактысын өзү тандайт жана жолугушуу үчүн милдетти талап, ага жолукканын ачык борбоо үчүн кол коюп бериши керек. Анджелина Джоли Брэд Питт менен ажырашкандан 6 жыл өткөндөн кийин башка мырзалар менен кайра мамиле курууга даяр. Бул тууралуу анын жакындары билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда.
Джоли дайыма жолугушуу убактысын өзү тандайт жана бул үчүн бир гана күндү артык көрөт. Кошумчалай кетсек, жылдыз мырзаларды тааныштардын чөйрөсүнөн гана тандайт. Ал ар дайым убакытты жана жолугушуу жерди өзү аныктайт деп жазылат маалыматта. Анджелина Джоли жолдошу Брэд Питт менен 2010-жылы ажырашкан. Алар 6 баланы тарбиялап өстүрсө, алардын 3-өөнү багып алышкан. Орусиялык Жиган деген ат менен белгилүү рэпер Денис Александрович менен модель, блогер Оксана Самойлова 15 жыл бирге жашап, ушул жылдын 12 декабрында үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүштү. Орусиялык белгилүү рэпер Жиган менен Оксананын үйлөнүү үлпөт тою 12 декабрда өттү. Бүгүн биздин үй бүлөбүзгө туп-туура 10 жыл болду. Официалдуу баш кошконубузга 10 жыл болсо, бирге жашаганыбызга 14 же 15 жылдай болуп калды. Бүгүн биздин үйлөнүү үлпөт тоюбуз. Ооба, чынында эле бизде эми той. 10 жылдан кийин той өткөргөн бул башкача сезимдер менен коштолуп, маанилүү экен. Азыр биздин үй бүлөбүз чоң. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, 4 сүйүктүү балдарыбыздын курчоосунда тойду белгилеп жатабыз. Бүгүн көп сөздөр айтылат, көптөгөн бакыттын көз жашы төгүлөт. Кубаныч менен коштолгон өзгөчө көз ирмемдер болот. Биз абдан толкунданып жатабыз. Колдоп коюңуздар деген ал. Шоу-бизнес айдыңындагы жаңылыктар ушулар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.